Бүгүнкү тема подогрев. Подогрев сиденья, подогрев зеркала, кыскасы ысытырган системалар да бүт эле жер. Анан бул системалардын бардыгы эле бирдей эле иштейт. Биринчи подогрев мына система жөнүндө сүйлөшөбүз, анан кийин ар бир элементти бирден чыгарып берем. Эми бул негизи ысытырган системаны суук мезгилде колдонобуз. Көбүнчө бул система кайсы машиналарда болот? Кожа коюлган, кышында өтө муздап кете турган материалдарга коюлат да. Анан максимальный комплектация деп коет. Жаңы машиналарда булар баягы рульдардын ысытырган системалары бар, арканкы лобовой, передний лобовой, эки зеркаланы, кыскасы баягы кар тосуп, суу тосуп, тоңуп калганда подогревти жага тарамызда эритип түшүрөт. Комфорт система да мындай айтканда. Анан негизи простой эле иштейт. Эч кандай бир артыкчылыгы жок. Компьютер уланбайт, простой. Подфарниктер кандай иштесе ошол сыяктуу эле иштейт. Мына көрүп турганыңардай бул жакта схемада азыр эки отургучтун подогрев системасы жайгашкан. Көрүп турганыңардай 2 штук реле, 4 контактуу. Буну мынтип айтканда бир жагы бир сиденьяга, экинчи сиденьяга жооп берет. Мындай ар бир байкагыла бул жерде мынакей иретип менен түшүндүрүп кетем. Бул жерде реле, ар бир релеге бирден подогреватель, бирден управление. Бул кнопка. Атайын баягы подогреватель жага турган кнопка. Эми мына релени түшүндүрө кетейин. Бул жерде реле 87ге плюс берди, 30дан чыгарып туруп, ошол именно спиральга ток берди. Спиральдин массасын корпуста уже массадан алып турат. Управлениянын бир жагын массага берген, экинчи жагын кнопкага берген. Кнопкага плюс келип турат. Мына сары зым болсо, бул именно подогревательди подфарник лампочка уланган. Кечинде подфарник жанганда жанат, чтобы каерде подогреватель кнопка турганы билиниш үчүн. Бул жөнөкөй эле бир подфарник системага эле окшоп иштейт. Обычный эле реле, обычный эле кнопка и ошол потребителдин ордуна эме спираль турат. Отурушта болобу, рульда болобу, арканкы лобовойдо болобу, передний лобовойдо болобу, мына ушундай эле простой эле схема менен иштейт. Эч кандай бир татаал жери жок. Эми буларда башка бир подфарник, ближнийлерге салыштырмалуу бир өзгөчөлүк бар. Эгерде спираль үзүлүп калган болсо, муну жандырсаңар, жанат дагы, бирок канча бир секундтан кийин өзү өчүп калат. Бул дегени уже ошондон билсек болот, спираль үзүлүп калганынчы. Түшүнүп атасыз? Мисалы башка бир буюмдарда сен жандырасың. Өчүрмөйүнчө өчпөйт да, мисалы обычный подфарникти айтайлы. Жандырасың. Эгер лампочкалар жанбай аткан болсо дагы жанып тура берет да релеси. Бунуку бир аз башкачараак. Бунун кнопкасы башкача болот да. Мисалы азыр жаңы машиналарда сен мисалы подогревательди бастың дагы, эгер подогреватель иштебесе, анда кнопка белги берет. Иштеген жок депчи. Ал кандайча процесс жүрөт десе, мына азыр реледен бул контактка ток өтүп турабы? 87-тен 30га ток өтүп. Эми ушу 30дан ток чыккан токту кнопкага алып келип койгон да. Эгерде сен кнопканы басканда бир контакттан экинчи контактка ток өтүп иштей турган болсо, анда мына кнопка ошо бойдон жанган бойдон кармайт. Эми жан электи ал каяктан байкайт десе, баягы сопротивление деген нерсени айттым эле го. Лампочканын спирали сопротивление берип турат деп. Бул дагы өчүгүндө бул спираль мунга сопротивление берип турат. Эгерде ошо сопротивление бар болсо, реле жанганда плюс келген болсо, ошондо ал ошо менен калат. Эгерде жан элегинде сопротивление жок, спираль то есть мындай массадан айланып мунга келип турушат да, мына ушул жерге, бул жака келип уланган. Мына сопротивлениени сезбей турган болсо, реле кошот, плюс келет, бирок сопротивление жок себептен кандайдыр бир секундадан кийин өчүрүп коет. Реленич.
Бул эми ал күйүп жанып турса бул бир жерге зыян келип калат деген сөз эмес. Бул подогревди мисалы жагып алып күтүп отурат да ысышын. Сен жандыргандан кийин ошол система бузулган болсо, ошол өзү кнопка белги берет да. Мисалы мотордун белгиси чек болуп атат, коробканыкы ды болуп атат, майдыкы чайнек болуп атат, генератор, аккумулятор дегендей эле бунун глазогу ошо кнопка өзү. Сен жандырасың. А эгер иштесе жанып туруп калат, иштебесе 3 секундтан кийин өчүп калат. Түшүнүңүздөрбү? Болгону ушул өзгөчөлүгү бар. Бирок эски машиналарда ушул функция жок. Сен жандырасың, жанат. Эгер неле спираль кызып атса деле, кызбай атса деле жанып тура берет өчүрмөйүнчө. Жаңы машиналарда ошол спираль үзүк болсо, уже дальше жанбайт. Жанат, бирок 3 секундтан кийин өчүп калат. Ошонго карап иштеп атат, иштебейт байкаса болот. Эми ушул жерде дагы бир нерсе. Ошол спираль эми бул жерде көп деле нерсе жок болуп атпайбы, туурабы? Кнопка, спираль, реле. Туурабы? Элементтер аз эле. Эми реле ремонт болот. Релени көрүп эле жүрөбүз. Реле арзан эле алмаштырып койсок да болот. Но кнопка дагы обычный эле жөнөкөй эле кнопка. Ал деле ремонт болот. Бирок спираль ремонт болбойт тугандар. Ал спираль атайын обычный эле, баягы биз үйдө мурда баягы эски плиталар болот эле, спираль салып ысытат эле турабы? Ошол сыяктуу эле спираль 12 вольтко иштей турган спираль. Анан кийин ал мисалы лобовойго коюлганда, лобовойдо тонировка кылганда, тонировканы арчыганда ошону кесип ала турган болсо, аны восстановление кылып койсо болот. Атайын ток өткөрө турган контакттар бар. Бирок сиденияда боло турган болсо, сиденияда адам дайым отурганда, отургуч кыймылдаган себептен ошол спиральдан атайын эме токуйт. Эмне дегенде өрөт. 3-4 спиральды алат дагы зымдарды бири-бирине мытып өрөт. Адам отурса бир аз чоюлуп, адам турса кайра калына келип иштейт. Бирок ошол дагы уже кандайдыр бир убакыт иштегенден кийин ал уже үзүлөт. Сен аны мынтип кол менен кошуп койсоң, дагы кыймылданып, дагы үзүлүп кете берет. Чытасыздарбы? Эми спиралында кандайдыр бир убакыт иштегенден кийин спираль өзүнүн баягы плотностун жоготуп баштайт. Бышык болот да мында кандайдыр бир деңгел. Ал уже бир үзүлгөндөн кийин башка ремонт кылбайсыңар анычы. Спираль үзүлдүбү? Ал спиральды уже мен пайка деле кылып көргөм, зымдар менен улап деле көргөм, жипки кылып. Кыскасы эч бир болбойт экен. Иштейт. Бир күн иштейт, бир жума иштейт, үзүлүп калат кайра. Баягыдай болуп жылдап иштебейт. Кыскасычы. Ошон үчүн спиральга көп убактыңар коротпогула. Жасагангачы. Так, эми ар бирин мен детально көрсөтүп кетейин, Вообще мынакей релени тапканда кандай табабыз, мисалы. Бул өтө маанилүү эмес. Релеси бизге чын айтканда релени табыштын деле кереги жок. Потому что бунун релеси бузула бербейт да. Бизге мына мисалы кнопка вообще кандай, Подогреватель сиденья, кнопка. Машинанын подогрев сиденьялары мындай кнопка болот, мынакей. L, R, правый, левый сторона дегендейчи. Булардын түрү кандай гана болбосун, мына белгини көрдүңүздөр, мына ушундай белги менен болот дайыма. Буну экөөнө эки башка реле болот. Экөө бир реле менен иштебейт. Мисалы бир кнопканы басканда бир реле жанат, башка сиденья, экинчи сиденьяга отдельный реле болот. То есть бир эле реле эки сиденьяга иштебейт. Главное ошону белгиле, экөөнө эки башка предохранитель, экөөнө эки башка реле, экөөнө эки башка кнопка болот. То есть стеклоподъемникке окшоп кетет да. Стеклоподъемник жеке-жеке болгондой, бул дагы жеке-жеке болот да. Кээ биркилерине питание чогуу болот. Мисалы бир подогревательдеги замкание болуп өчсө, баары өчүп калат. Азыр жаңы машиналарга жеке коюлат ар бирине. Себеби бирден замкание чыктыбы, экинчиси иштеп туруш керек да. Независимый болот. А так могу схемада бир питание берип коюптур, ал анга маани бербейсиңер. Бул мындайда схемалар жаралганда мындай более понятный болуш үчүн кылып кете берет.
мындай адамдар чтобы там мына питание экен деп элечи, негизи уже ар бир детально келгенде жеке болуп кете берет. Себеби бул электрониканын максаты мындай да, бир электроника бузулса экинчисине мешать бербеш керек да. Ошондой тартипте кетет. Ошон үчүн өзүңөр деле мындай анализ кылып кете бересиңер. Эгер кандайдыр мындан башка схема көрсөтсөң. Так, кнопканын маселеси эч кыйын эмес. Бул кнопкада байкасаңар мынакей. Бул жерде канча зым турат? Карагыла. 1, 2, 3, 4, 5 зым турат, турабы? Биринчиден, караны алып таштайбыз массага, сарыны алып таштайбыз бул подфарник, кызыл бул плюс. Ошондо 3 зым питанияга чыгып кетти. 2 зым выходко калды. Мынакей жашыл менен көк. Түшүнүңүздөр а? Мисалы ушуна бир кнопка монтаж кылып атасыздар. Эми плюс эмнеге керек, минус эмнеге керек? Түшүндүрө кетем. Биринчиден, плюс бул кнопкаларга питание. Ошо плюс кнопканы басканда мына жашыл, көктөн чыгып кетет да. Эми мына минус эмнеге керек? Плюс сары подфарник эмнеге керек? Бул кара менен сары бул подфарниктин зымдары. Мисалы силер подфарник жакканда мына отургучтун сүрөтү жанат. Эмне себептен жанат? Себеби бул кечинде силер подфарник жакканда кайсыл жерде ошол кнопка жайгашкан экенин көрүп турушуңар керек да. Ошол үчүн. Анан кийин ушул жерде дагы 2 зым болот кошумча. Ал зымдар ар бир реледен, мисалы сен кнопканы басканда, мен айттым го, тиги спиральден сопротивлениясы келип турат кнопкага депчи. Ошол зымдар экөөнө эки башка келет. Ошондо кошумча дагы 2 зым болуп калышы мүмкүн. Эмнеде мисалы азыр 4 зым, 5 зым болсо 7 зым болот. Бул зымдарды силер токторун текшерип эле таап аласыңар. Анандай схемасын излесеңер деле бар, толтура схема бар. Бул боюнчачы ошо машинаны жазып туруп эле кнопка, мисалы Toyota Camry 35 деп коелу. Toyota Camry 35 подогрев сиденья кнопка схема десе чыгат, мисалы. Мындай эмненин схемасы керек болсо, атын жазып туруп эле артына схема десеңер чыга берет. Распиновка схема, распиновка штекеров деп мындай чыга берет. Кайсыл жагы каяка уланат. Анан негизи мен көп деле мындай мелкий нерселерди карап отурбайм. Жөн эле токторун текшерип эле таап кете берем да, оңоюраак. Подфарник жагы подфарник таап, плюсту таап, анан 2 выходду таап, кнопканы басканда. Ошентип эле бөлгөндө 1-2 эле зым калып калат да. Ясно болуп калат. Так, сиденье ушундай эле туугандар. Сиденье мынакей түрлөрү көп аябай. Түрлөрү көп. Бирок принцип работа баягы эле бирдей эле. Эми эмеге спиральга. Подогреватель сиденья, спираль. Негизи силерге түшүнүктүү болуш үчүн мынакей спиральдын көрүнүшү мындай болот. Бул эми отургучтун сыртына жөнөкөй эле сатыла турган аксессуар да булчу. Бирок ушул аксессуар ичинде дагы ушундай эле устроенный болот. Но сары турат го, чийип койгон. Дал ушул жерлерде азыр спираль турат да, мындай айткандачы. Эми спираль бул жерде мындай башкачараак форматта көрсөтүлгөн. Бирок заводскойлордо змея деп коет, мындай үзүлбөйт. Бир жерден кеттиби, барып айланып, түшүнүңүздөр, кайра кайтып келет. Ошо мындай айтканда, бир эле спиральдын 2 башына уже кайтып келет да, бир эле зым барып туруп айланып кайтып келет. Эми ал түрдүү размерде ороло берет. Бирок ал ошо 2 спиральдын 2 башы питанияга чейин келет. Анан кийин питанияга келет, мына адамдын отурган жери менен сүйөнгөн жери бар, турабы? Башмак бар. Ар биринин спиральдары отдельно болот дагы, ар биринен отдельно питания түшөт. Питания түшөт, бирок бир нерсени түшүнүп алыңыздар. Кээ бирки мисалы мына спинкада, мына спинка. Мына отура турган жери. Эми мындай болуп калат. Эми бул жака питания келди. Жагына плюс, жагына минус келди. Келгенде кээде мындай болуп калат туугандар. Мына минус келет дагы.
мына спиральга тиет дагы. Анан мынага кирип мындай болуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Кээ бир учурда ушундай болуп калат. Буну түшүнүп атасыздар, а? Бул мындай айтканда получается эмнеден спираль бүтөт. Эмнеден деле спираль бүтөт. Бирок ошо бүткөндөн кийин да мындай зым менен мындай болот дагы. Дальше бул жака кирет. Дальше. Бул кээ бирки машиналарда бардыгында эмес. Бирок бул эски машиналарда десеңер да туура болот. Буларда бирок кийин мыналардын бир жери үзүлө турган болсо, кийин толук иштебей калат да. Азыр жаңы машиналарда ар бирине отдельно выход алып чыгып атат. Түшүнүп атасыздарбы? Bunga отдельно алып чыгып атат. Бунусу спекасы иштебейт, бирок бул иштейт. Бирок бир маселе жаралат. Эмнеге мурда эскилер мынандай болгон дейт да, мисалы, мынаяка кирип туруп анан бияка кирип. Себеби мындай да туугандар. Адамдын мисалы отурушка отурганда көлчүк ысып, бирок бели ысыбаса, бул мындай кандайдыр бир ооруну чыгарат да. Либо толук муздак болуш керек, же либо толук ысык болуш керек да, мындай айткандачы. Ошонго буну бири-бирине зависимый кылып койгон. Азыр болсо оңой эле мындай чыгып калган да. Мына экөөнү эле бириктирип туруп, сопротивлениясын коюп койгон. Мисалы, мына үзүлдүбү? Мунун сопротивлениясы жетпейт, уже и так иштебейт. Түшүндүңүздөрбү? Анда зачем эмнеге бөлдү деген маселе жаралат. Бөлгөнүн себеби буну алмаштырсаң кайра иштей берет. То есть бул ремонтко эме кылган да, мисалы, эки детальды эки башка сатып алып кое бересиң. Мисалы, муну сатып алып, муну үзүлдү, муну сатып алып коесуң, бул жак чачпайсың. Беркиндейлерде муну чыгарыш үчүн эле муну да чачып проводдор менен чыгарыш керек болуп аткан да. Түшүнүп атасыздарбы? Бул эми баягы эмне деп коет? Негизи буларды азыр бизде сатылбайт. Бирок азыр жаңы машиналарда бизде запчасть кыйын да. Бизде Кыргызстанда көп эле нерсеге запчасть бизге келбейт. Себеби бизде ала бербейт да. Мисалы, мына сиденияны деп коелу, бир Camry 70тик деп элестетели. Эгер сатып алсаң, мисалы, спиралин бир аласың, 10 миңге алсаң, сиденияны заказ берсең, общий деле 10 миң да, мисалы. Ошол себептен да биздикилер андай ала бербейт. Ошол себептен запчасть көп эле машинага бизге келбейт. Ана буну ремонт болбойт да, ана кайра ремонт болот. Бу эми ремонт болбойт дегени, бу спиральди улай албайсыңар дегени. Ремонт болот, только ана спиральди алып туруп, башка спираль коесуң. Ошентсе болот. Эми ушундай отургучтар бар да. Мисалы, мына обычный стандарт отургуч, буну ремонт кылган не стоит. Бирок ушундай отургучтар бар, баягындай карбон менен жасалган, же мындай тигиндей, аны уже ыргытып бере албайт, аны жасаш керек. Ошондайларда анаке уже жасашка туура келип калат. Мисалы, Camry 75 отургучу арзан турбайт, мисалы. Аны спираль күйүп калган болсо, аны мисалы спираль таппасаң да Camry 50-нүкүнбү арзаныраак алып туруп ичине койсо болот да. Ушундай ремонт кылса болот. А так өзүнүн спиралди мен өтө көп попытка кылып көргөм. Оңдойм депчи. Али отурган жердики отуруп кыймылдап үзүлүп калат деп спинканы ремонт кылып көрдүм. Биринчи отурган жерди ремонт кылып көрдүм. Түрдүү метод менен пайка кылып көрдүм. Отурганда үзүлүп калат экен. Кийин отурганда үзүлбөш үчүн пружина кылып коюп көрдүм. Баягы бар пайка кылган жерлерин ысып үзүлө берет экен. Ар түрдүү кылып көрдүм. Акыры болбойт экен, анан башка ремонт кылбай койдум. Отурган жер ошентип үзүлө берет экен, анда спинка кыймылдабайт, спинканы кылып көрдүм. Даже мына эки спинкамды кыймылдаган жерде зым бар да. Ошону кылып көрдүм. Болбойт экен алчы. Эми билбейм, өтө профессионалдар кылып коюшу мүмкүн. Негизи менин практикамда болбой койгон да. Балким мындан кийин дагы чыгаттыр. Жакшы методдор, же атайын улаганга спираль чыгаттыр. Теп-теп кыстарып койгодай. А так обычный зымдар менен болбойт экен. Спиральдин маселеси мына ушундай. Эми бул туугандар мындай да. Бул спираль отургучтук да. Бирок булар, бул жөнөкөй зым эмес, элестетпегиле.
жөнөкөй бир зым катары элестетпегиле. Себеби жөнөкөй зымды силер ток берсеңер ал замыкание болуп турабы? Бул ушундай нерсе, аты бир нерсе гольф мембранада ушундай деп коет. Атайын бир өзүнөн ток өткөрүп атканда, ошол ток өткөнүнүн эсебинен бул ысып кетет да. Мисалы обычный зымдан ток өткөндө температура чыгарат, бирок не настолько да. Бул өзүнөн ток өткөргөндө бул просто ысып кетет. Бул ушундай зат өзү, жаралышы. Бул баягы ток берсең ысый турган плиталардын бүт эле эме заты бир. Болгондо бул 12 вольттук да. Токту бул жагына берсең, ошо эки жагына, бул эми потребитель. Эки жагына ток берсең, болду бул ысый берет. Бүтүн эле болгонсо ысый берет. Эми бул ушул, бул сиденьяныкы. Мен муну эмнеге түшүндүрүп атам? Ал отургучта болсун, задний лобовойдо болсун, мисалы мына аркаңкы лобовой дейлик туугандар. Лобовойдо бул жактан ток келет дагы. Эми прям мындай жайгашкан болбойт. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн да. Болду, ысый берет, түшүнөсүздарбы? Бул мындайынан жайгашсын, мындай, эми ал айырма жок. Бул заты бир. Булардын бардыгына ток өткөндө эле ысыйт. Ысыгандан кийин бирөөсү адамды ысытат, бирөөсү карды эритет. Айтор максатын баарыбыз билебиз. Эми бул мына рульда болсун, мисалы руль. Рульда болгондо ham жигиттер эмнеге эки питаниясы келдиби? Эмнеде мына рульга оролуп келет, мынакка чейин кайра. Бул жакта питания. Түшүнөсүздарбы? Бир эле болгон спираль түрдүү ыкмада оролот, түрдүү форматта болот, бирок ошол эле ток келет, эч кандай бир эмне деп коет, 3 вольт, 2 вольт деген бул 12 вольт түп түзеле келет, эч кандай көбөйтүлбөйт, азайтылбайт, ошо 12 эле вольт келет. Реледен чык өтөт, болду келет. Мындай оңой да, мисалы эмне деп коет, эмнеден реле деп коелу, мисал келтирип коеюн. Реледен эми силовой энергия плюс, бияктан плюс айырмасы жок тот контактта. Муну алып келип туруп, плюска бердиңиз, корпуста пластинка турат. Управлениянын бирөөсү плюска берилген болсо, минуста мисалы кесе кнопкадан. Болду, мындай простой эле схема. Эми бул мындай да, силер бир машинага коюлбаган машинага коюп калдыңар. Анан көтөрүп келет. Коюп бер депчи. Комплегинде спираль өзү отурушка мындай коюлат. Анан аны кожачыга алып барса, кожаны ачат дагы секин. Ичине коюп, анан кайра тигип коет. Кадимкидей эле баягы, бирок мындай баягы эмеси мындай эле келет. Жукарак, сыртында идиши жок. Мынтип карматып кое турган жерлер бар өзү. Мынтип карматат дагы кайра кожаны тигип коет. Тигип койгондон кийин бул жагына эки зым чыгарып берет отургучтан. Анан сен монтаж кыласың. Монтаж кылганда обычный эле комплегинде реле келет. Баягы кнопка келет. Баягы 5 проводту. Көрдүңөр да? Ошону эле анан кийин плюсун плюска, минусун минуска кылып эле фосфориттерин улап, чыккан выходду алып келип туруп эле, муну улап койсоңор болду. Канча сиденья болсо, ар бирине жекече реле коюлат. Мисалы, передний экөөнө коюлган болсо 2 штук реле, кнопка 1 штук келет, экөөнө 2 выход чыгат да. Болду, ушундай эле монтаж кылып койсоңор. Заводской дагы ошондой болот, коюлган дагы ошондой болот. Анан эми бул кандай машиналарга коюлат десе, бул в основном кожага коюлат. Мындай заранее айтып коеюн. Жөнөкөй баягындай велюрларга, бул биринчиден велюрга кереги деле жок. Экинчиден велюр кожа эмес. Мисалы велюрду ыстатырган болсоң, ал чоюлуп кетиши мүмкүн. Ал мындай кожа эмес да ал. Кожа температурага чыдайт. Суукка деле чыдайт. Ушундай зат да ал. Велюр бул башкача мындай. Ал эми материалда ысыса балким ал формасын чогойтуп бериши мүмкүн. Ошон үчүн только кожага болгон болсо, анан кийин ошондой кылса болот. Так. Вопростор барбы жокпу? Вопростор жок, а? Болсо анда.